Туғандар, алды. 12 болды, 12-де де тұрасың. Туғандар, жанағыдай, қос қолды алды, қол алып туғандар, жолды қошамыз, жолды қошамыз. Жолды қошамыз, жолды қошамыз. Тұрашамыз бар. Бұл жерден алып алғалы туғандар. Жолды açıp koyun. Жолды açıp koyun. Tartipпенен. Бияққа шығарып алайыншы. Бияққа генелер, айтып туғандар. Жүргілер, генен жаққа шығарып алайын. Саламатсың. Қандай алғандар жақсан, алаңсыңар. Не қыласыңар бұл жерде? Бар, бошан жазып күтіп отыр, 4-тен бері. Генен. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Қандай алғандар жақсан, алаңсыңар. Не қыласыңар бұл жерде? Бар, бошан жазып күтіп отыр, 4-тен бері. Gene. Rahmat. Birinci yolu болуш керек. Эч кандай күнөөсү жок экен, бирок күнөөлүү деп каап берсеңиз деп жалдырар. Мына ушундай күрөш дагы бар алдыда. Шермендечилик. Бул шермендечилик ааламга кетти, бул шермендечилик. Еврокомиссия тужул эмес, кыргыз сот тарыхында мындай нерсе болгон эмес. Мына ошого карабастан дагы мына бүгүн 30 күн деп мүнөтүнө чейин, секундуна чейин эсептеп олтурушкандыгы бул мындай бир аман болсун. Bunun баарынын артында Аллах насип кылса чоң жакшылык бар. Аллахтын жакшылыктары мол болсун. Кудай кааласа, мен сиздердин ушул жерден турганыңыздардан пайдаланып, баарыңыздарга терең ыраазычылык айткым келет. Айрыкча айылда, жерлерде Москвадан бери келген азаматтарга баарына терең ыраазычылык айткым келет. Мага рахмат. Бүткүл Кыргызстан салам айтып. Мага бул жерде отуруш эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Себеп качан өзүңдүн актыгыңды билгениңде эч кандай кыйынчылык сага тоскоолдук боло албайт. Иншалла. Бул бир жагы, экинчиден көптөн бери айтып келдик го, жана ак ийилет бирок сынбайт деп. Мен айттым биринчи күндөн баштап, ак ийилбейт дагы. Ак ийилбейт дагы, сынбайт дагы, Кудай кааласа. Бардыгы өзүнүн нугу менен кете берет. Ар бир нерсенин аркасында бир жакшылык бар деген үмүт менен жашоо кылышы керек. Посмотрим. Есть еще срок. Есть еще время. Мы это посмотрим, мы это обсудим со своими адвокатами, посоветуемся и будем действовать. Но приговор суда вы считаете незаконным, да? Не признаете его? А вы считаете законным? Почему вы не обжаловали? Вы же не обжаловали же приговор суда? Я сейчас вышел. Все еще впереди. Суроолорду көрдүк, Сроки как? Соответствие законодательства. Атахан Кимсанбаевич, мандат маселесине кандай болуп атат? 30 дней со дня получения приговора. А я приговор получил 16 апреля на руки. Так что все еще впереди. А вопрос мандата? Мандат маселеси кандай болот, Атахан Кимсанбаевич? Кыргызстанда бардык нерсе боло берет.
Кыргызстанда бардык нерсе боло берет. Кудай буйрса, мындайда ар бир нерсе өзүнүн орду менен болуш керек. Мен айтып атпаймынбы, мына ошол 8 айдан берки ар бир жасалып аткан кыймыл аракеттердин бардыгы Кыргызстанды дүйнөгө маскара кылып бүттү. Кыргызстанда конституциянын жок экендигин, Кыргызстанда мыйзамдардын жок экендигин далилдеп койду. Иссиз эле. Мандат маселеси, биздин мандат, Аллага шүгүр. Ошол мына ошол болуп аткан нерселердин баары ошол мандат үчүн болуп атат да, көрүп атасыңар. Ошол үчүн гана болуп атат. Вы же жалуетесь, вы поднимете в чем молча. Баламда болып қалды, қырғыз елім қайда кел қаралаңыздар. Мен ембанкым Чынаркүл М деп шығат, Сбербанк болсо Данияр С деп шығат. Қырғыз елім қайда кел қаралаңыздар. Шу дуаңыздар мен балама қабыл болсын. Шу мен балама жардам беріп қойыңыздар. Баламды Индия мамлекетіне $30,000 операциясына керек болып жатат. Сіздерден суранып кетем, 10 сом болсо, 20 сом болсо да жардам бериңиздер. Ийленин жумушуна ийип алаар бирдеме кылган койчу. Бирок ошого карабастан бул кыргыз сотунун тарыхында биринчи жолу болуш керек. Эч кандай күнөөсү жок экен, бирок күнөөлүү деп таап берсеңиз деп жалдырашты. Ушундай күрөш дагы бар алдыда. Шермендечилик. Бул шермендечилик ааламга кетти, бул шермендечилик. Еврокомиссия тузул эмес, кыргыз сот тарыхында мындай нерсе болгон эмес. Мына ошого карабастан дагы мына бүгүн 30 күн деп мүнөтүнө чейин, секундуна чейин эсептеп олтурушканды бул мындай бир аман болсун. Bunun баарынын артында Аллах насип кылса чоң жакшылык бар. Баардыгы жакшылыктарыбыз болсун. Кудай кааласа. Мен сиздердин ушул жерден турганыңыздардан пайдаланып баарыңыздарга терең ыраазычылык айткым келет. Айрыкча айылда, жерлерде Москвадан бери келген азаматтарга баарына терең ыраазычылык айткым келет. Сизге сакалын кылам. Мага рахмат. Бүткөн Кыргызстан салам айтып. Мага бул жерде отуруш эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Себеп качан өзүңдүн актыгыңды билгениңде эч кандай кыйынчылык сага тоскоолдук боло албайт. Иншалла. Бул бир жагы, экинчиден көптөн бери айтып келдик го, жана ак ийилет бирок сынбайт деп. Мен айттым биринчи күндөн баштап, ак ийилбейт дагы. Ак ийилбейт дагы, сынбайт дагы, Кудай кааласа. Бардыгы өзүнүн нугу менен кете берет. Ар бир нерсенин аркасында бир жакшылык бар деген үмүт менен жашоо кылынышы керек. Сейчас приговор вступил в силу. Вы его не обжаловали. Теперь как будете? Мы посмотрим. Есть еще срок. Есть еще время. Мы это посмотрим, мы это обсудим со своими адвокатами, посоветуемся и будем действовать дальше. Но приговор суда вы считаете незаконным, да? Не признаете его? А вы считаете законным? Это же вопрос. Вы же не обжаловали же приговор суда? Я сейчас вышел. Все еще впереди. Суроолорда көрдүк, Все еще впереди. болсо уруксат берсек. Сроки как? В соответствии с законодательством. В соответствии с законодательством дается 30 дней со дня получения приговора. А я приговор получил 16 апреля на руки. Так что все еще впереди. Кыргызстанда бардык нерсе боло берет. Кыргызстанда бардык нерсе боло берет. Кудай буйрса, мындайда ар бир нерсе өзүнүн орду менен болуш керек. Мен айтып атпаймынбы, мына ошол 8 айдан берки ар бир жасалып аткан кыймыл аракеттердин бардыгы Кыргызстанды дүйнөгө маскара кылып бүттү. Кыргызстанда конституциянын жок экендигин, Кыргызстанда мыйзамдардын жок экендигин далилдеп койду. Иссиз эле. Мандат маселеси, биздин мандат, Аллага шүгүр. Мына ошол болуп аткан нерселердин баары ошо мандат үчүн болуп атат да, көрүп атасыңар да. Ошол үчүн гана болуп атат да. Башка маселеси жок. Биз күрөшүп келгенбиз. Biz soňky demimiz çykkança güreşe berебиz.
ушул. Кудай кааласа баардыгы жакшылык болсун. Жолуңабыз аманчылыкта болуңуз.